Кыш мезгили келип, электр тармагында калктын талабы күч болуп турган чак. Суук аба ырайына карабастан өлкөнүн ар кайсы аймактарында өчүрүүлөр, авариялар катталып, абоненттердин нараазычылыгын жараткан жагдайлар дагы жок эмес. Айтор бүгүн Таразада өлкөнүн электр тармагы боюнча кеп кылабыз. Сиздер да темага активдүү катышып, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды биздин WhatsApp номерге калтырып турсаңыздар болот, жооп турсаңыздар болот. Эфирде мен Абайнур Большевиков алып барам, саламатсыздарбы? Кычыраган кышта жарыксыз калбайбызбы деген теманы коюп алдык. Мына ушул бүгүнкү күндө кыш келип турган чагы. Жана темабызга байланыштуу биз райондук электр тармактары ишканасынын башчысы Рыскул Капаров мырзаны, ошондой эле Ош шаардык электр энергиясын сатуу мекемесинин башчысы Данияр Кадырбердиев мырзаларды студиябызга чакырганбыз. Куш келипсиздер студиябызга, саламатсыздарбы? Бүгүн ушул темабызга көбүнчө көрүүчүлөр тараптан дагы аябагандай көп суроолор келип түшүп атат. Ушуга сиздер болушунча ачыктык киргизип, суроолорго так туура жооп берип койгоңуздарды мен суранамын. Анда эмесе алгачкы суроодон баштайлы. Кышка кандай кам көрдүңүздөр? Даярдык кандай? Мына ушудан баштасак. Саламатсыздарбы? Ош электр тармактары боюнча кышка 2020-жылга токтом негизинде, өкмөт токтом негизинде талаптарды коюлган. Ошол талаптарды 11 айдын ичинде бүт көрсөткүчтөрдү жасап аткарып келдик. Катарда коомдолор, капиталдык коомдолор, ошондой эле капиталдык курулуш маселелерди бүт баарын бизге койгон өкмөт деңгээлинде чечилген токтомдор негизинде Ош электрада мэриядан токтом чыккан. Ошонун деңгээлинде негизинде иштерди алып барып аяктап келе атабыз. Андан тышкары быйыл мынау COVID-19 байланыштуу көп жерлерде убагында баягы жай мезгилиндеги онлайн режим окутуу сабактарында COVID маалындагы обсервацияларды электр энергияны жеткизүү маселесинде да каралып аткан. Ошол кезде көп өчүрлөрдү жасабадык. Ал эми мынау күздүн алдында ремонт компанияларды жеткизип бүтүрдүк, Кудай кааласа. Ал эми азыркы учурдагы ситуацияны кышты кандай өтүп атабыз деген бүгүнкү күнгө Ош шаар боюнча суточный лимит деп коебуз. Ошону 3,687,000 киловатт-час каралса, азыркы учурда, бүгүнкү учурда суткасына 4,900,000 киловатт-час электр энергия алып атабыз. Суточный лимит деп коебуз. Ал эми буюрса кышка өзүнүн деңгээлинде биздин персонал, жабдыктар бүт баары штаттык режимде иштеп жатабыз. Ошондой эле ОЗП башталгандан бери биз өзүбүздүн кесиптештерибиз, персоналыбызды усиленный режимге өткөзгөнбүз. Ошондой эле аварийный бригадалардын, ночной бригадалардын санын көбөйткөнбүз. 6 бригада жайында 4 бригада, 2 бригада деп иштеп турат ночной. Ал эми ОЗП маалында 6 бригадага чейин ночной дежурствага койгонбуз. Ошондой эле диспетчер жактан да диспетчерлерди 2ден коюп атабыз. Анан сиздерге кайсыл аймактар карайт? Азыр биздин телекөрүүчүлөргө тактык киргизип коелу. Сиздер кайсыл райондорду, кайсыл аймактарды карайсыздар? Ошол жактардан эгерде суроо узатса, жооп бергидей болот да. Эми Ош электр тармактары боюнча биз негизи Ош шаарынын территориальный советтер бар, МАПтар бар, аймак кеңештери бар. Ошонун бүт жапалак аймак кеңешинен баштап Ош шаардык аймак кеңештер бар. Бүт баарын тейлейбиз. Ошондой эле Ош шаарынын чекесиндеги Кара суу районго байланыштуу 5 айлык өкмөт бар, анда тейлеп ишти алып барабыз. Ошондой эле шаарга караштуу 222 квартал, 223 квартал, 224 квартал аны Кара суу район электр тармактары тейлейт, электроснабжениясын. Ал эми ал шаарга караган үчүн ошол жердеги көйгөйлүү маселелерди Ош Респиз аркылуу, совместно Ош электр аркылуу бүт баары жумушту алып барабыз. Чоң рахмат. Данияр мырза,
Быйылкы жылы жаңы аймактар кошулдубу же болбосо сиздердин абонентиңиздер канчага көбөйдү? Негизи канча абонентиңиздер бар эле? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бизде Ош шаардык электр энергия сатуу мекемесинде жалпысынан 106.499 керектөөчү бар. Анын ичинен калк 96.741, калк эмес абоненттер бул 9.313 абонент. Быйылкы жылы 2019 жылы бизде 95.250 абонент бар эле. Ошого быйыл 10 айдын ичинде 1403 керектөөчү кошулду. Ошол мына жеке мына үйлөр, анан мына жаңы көп кабат үйлөрдөн да кошулуп атпайбы? Ошо негизинде 1403 керектөөчү быйыл кошулду. Бүгүнкү күндө кайсыл аймактарда ошо пландык өчүрүүлөр жүргүзүүдө? Себеби анча-мынча ошо интернет булактарынан билип калабыз. Бизде тынбай эле свет өчүп атат. Саат 4-төн баштап 6-га чейин өчүрүп коет, же болбосо күндүз эртең мененден баштап 10-дон баштап мынанча чейин өчүрүп коет дегендей бир көйгөйлөр айтылып калат да. Бүгүнкү күндө мына ушундай пландык өчүрүүлөр барбы? Жок, туура эле суроо берип атасыз. Бул боюнча плановый жумуштар негизи аяктаган. Ал эми нештатный режим болуп калат, аварийный ситуация болуп калат. Ал 35-16 киловольттук ош электр тейлеген көмөк чордондорду кандай бир дефекттер болуп калса өчүргөнгө туруу ошо дефекттерди авария ситуация көбөйүп кетпесин деген маселесин подстанцияларды режимдебеси болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле Ош ПВС деп коебуз. Жогоруда Чыңалуудагы кыйышкана. Ал жерде деле 110 подстанциялардын дефектный немелер болуп калса, режимдери бузулуп калса, ошону чыгарганга бир аварий ситуацияда эле ошону эртерээк маселесин жапканы, ошондой учурларда 2 саат, 1 саат заявка негизинде согласованно бүт баарын жасагандан кийин ошол эле ишканалар менен ошондой эле Ош шаар мэриясына да билдирип ошондой учурлар болуп атат. Данияр мырза, улуттук электр тармактары ишканасынан 1 киловатт электр энергиясын бүгүнкү күндө сиздер канчадан алып атасыздар? Азыр эми өзү баягы тариф бар да. Калк абоненттерге 700 киловатт саатка чейин 77 тыйындан, 700 киловаттан жогору 2 сом 16 тыйын. Анан калк эмес, бул баягы насосный станциялар бар. Баягы суу чыгарган. Олордун тарифи 78 тыйындан бүгүнкү күндө. Анан калк эмес керектөөчүлөрдүн тарифи 2 сом 24 тыйындан алабыз. Анан десмен 2 сом 54 тыйын болот. Ошондо сиздер ал жактан алган суммадан эч бир өзгөртпөйсүздөр? Бизге ошо мамлекет тарабынан атайын баягы Гартек тарабынан тариф, ушул тарифти бекитилип берген. Биз ушунун негизинде гана сатылат. Биздин Ош электр компаниянын атчы. Тияктан канча сомдон алсаңыздар, бул жакка ошончо керектөөчүлөргө ошончодон сатасыздар? Жок, ал жактын тарифи ар кандай болот. Мисалы үчүн ГЭСтен чыккан станцияныкы, адан национальный станция бар, мисалы үчүн вырабатывающий электр энергиянын тарифи бүгүнкү күндө 36 тыйын болсо, анан перевозка деп мына НЭСктен 21 тыйын, перевозка общий 57 тыйын. Биз бүгүнкү күндө ушул калкка 77 тыйындан анан 700ге чейин, адан жогору осы 2 сом 16 сатып, анан средний баягы 2 сом 54 сатабыз да. Ошондо бүгүнкү күндө биз азыр средний тариф ушу 1 сом 38 тыйынга туура келет общий алганда. Балким жайкы жылуу сезондордо, мезгилдерде бул 700 киловатт жакшыдыр, бирок мындай кышкы сезондо суук мезгилде бул 700 киловатт деген аябай мындай аз өлчөм эмеспи? Биз ушул керектөөчүлөрдү мындай кыйнап койбойбузбу? Азыр эми биз мына 700 киловатт саат алган электр абонент эсептеп чыктык да. Мына октябрь айында 700 киловаттка чейин 68.388 керектөөчү колдонду. 700 киловаттка чейин. 700 киловаттан жогору 12.636. Бул кайсы мезгилдерде? Октябрь айында алдык да. Мына кече күндүн сууктугуна байланыштуу ушундай алдык. Ага чейин сентябрда 2000 абонент ушундай да. Жайдын күнү негизинен 700дөн ашпайт.
400 канча 5 кабаттын тегерегинде айланат. Бирок маселе ошо бүгүнкүдө болуп атат да, мисалы мына кышкы сезон келди. Балким шаардын ушул баягы жылуулук тармактарына уланган абоненттер үчүн бул көйгөй эместир. Бирок чет жакасына жайгашкан, ошол эле Кара Суу району болобу, Алайда болобу, мисалы райондорду алсак, ал жакта дээрлик жылуулук деген түшүнүк жок. Анан кийин аларга ошондой эле 700 киловатт деп чектөө коюп койгон багдай туура эмес болуп калбайбы дегендей болуп атат да. Оор болуп калбайбы? Алар бул чектен өтүшү бул багы далилдүү нерсе болуп атат да. Бул эми ал нерсе бул ошол бардык эле аймактарда айтылып келатат. Бул эми баягы ушу чектөөнү алгыла деп. Бул эми ошо өкмөт тарабынан каралып, анан ошол жактан чечилсе керек. Анан бүгүнкү күндө бизде 700 киловатт дептен жогору основной бул мына кыш мезгилинде баягы трехфазный абоненттерчи ошолор көтөрөт азырча. Анан негизи домдордо, этаж үйлөрдө мисалы үчүн андай көтөрүлбөйт, себеби азыр бизде жылуулук ишканасы бар. Ошто эки жылуулук ишканалар иштегенде байланыштуу. Ал шаарда бардык эле домдордо бар да жылуулук. Анан эми бул 700 киловатт деген бул кээ бир үйлөрдө экиден счетчик бар мисалы үчүн. Биз шаарда ошондой го бир семья бир үй бүлө бир короодо 2-3 бар да. Мурда ошондой бөлүнүп калган. Бул эми пока эми бунун боюнча биз эч нерсе дей албайбыз, эми бул мамлекет тарабынан чечиле турган нерсе да эми. Сиз мына ушул аймактарда дагы иш жүргүзгөн ишкана катарында мына ушундай көйгөйлөр бүгүнкү күндө жаралып атабы? Мисалы сиздер барганда ОШРС мисалы көбүнчө авариялык кырдаал катталганда сиздерди чакырат да. Мына ошол авариялык кырдаалда деле менимче ошол электр энергиясын аябай баягыдай ашыкча колдонуп жаткандан улам көмөкчү чордондор жарылып, ушундай авариялык кырдаалга кирген учурлар болот да. Сиздерде ушул боюнча мындай анализ кылдыңыздарбы? Элдер мындай ашыкча пайдалангандыгы тууралуу 700 киловаттан. Эми сурооңузду түшүндүк. 700 киловаттан жогору пайдаланылат дегенди биз эми в принципе карабайбыз аны. Ал эми энергосбыт караганда биз чисто биз ошол эле мониторинг анализ, ежедневный бизде мониторинг анализ жүргүзүп турат. Кайсыл шаардын кайсыл аймактарында заявка көп түшүп атат. Кайсыл жагында светтер проблема жерлерде мониторинг жасап турабыз күнүмдүк. Ошол жакты барып анализдеп трансформатордун чыңалышын, трансформатордун кубаттуулугун, бүт бааны өлчөп перегрузма иштеп аткан десе ошолорду алмаштырганга же зымдарды ошо алмаштырганга деле ошондой учурлар болуп атат азыркы учурда деле. Ошондой эле капиталдык курулуш боюнча деле мына 11-айды бүтүрүп атабыз. Ал жерде деле маселелер азыр балдар иштеп атат азыркы учурда. Ошондой айды жаап, ошо планга да коюлган максаттарга да проблемалуу жерлерди зымдын алмаштырып же ошо баягы кубаттуулугу жетпеген трансформаторлорду тоже албетте анализдеп чыктык. Алмаштырган жерди алмаштырдык быйыл. Быйылкы эсебинен. Өзүбүздү былтыркы кыштын да анализин да карап чыгып аттык. Азыр эми биздин кызматкерлер час пикте кечинде чыгып ошо ар бир трансформатордун мастерleri жооп берет, ар бир аймактын эмес участкаларында. Аларга деле тапшырма бергенбиз. Трансформатордун кубаттуулугун, эми уровень напряжения бүт баарын өлчөп, тактап анализдегиле. Эмки жылга дагы план түзөбүз 2021 жылга. Ошонун негизинде да каерде кайсы көйгөйлүү маселелер чыгып атат. Эмки жылда кайсы каерде кубаттуулугу көбөйтүш керек, каерде зымын алмаштырыш керек деген ошондой анализдеп чыгып атабыз. Ошо план түзүп атканда 2021. Ошода ошонун жагында карап туруп, бирикте ишти алып барабыз. Ошол трансформаторлордун мисалы жарылып кеткендиги, күйүп кеткендиги, ошол электр энергиясынын көп өлчөмдө пайдалангандыгынын негизги себеби ошол болуп атат. Албетте. Жогоруда айткандай, потреблениени айтып атпайбызбы? 4 миллион 900 чыгып кетти. Акыркы бир жумада 4 миллион 500 чыгып, бизге берген лимит 3 миллион 600 болуп атса, бул эми электр энергияны көбүрөөк элдер колдонуп неме кылып аткан жагы. Ошон үчүн оборудование, кээ бир жерлерде оборудование даже чоң подстанцияларга деле номиналга иштеген трансформатор номиналды
иштеп жатат. Ош ПВС жагынан, Ош чоң подстанция көмөкчүлөрүнүн деле ушундай маселелер болуп атат. Но ошону эми Ош ПВС менен Ош диспетчерский лидерлер ошолордун биргеликте режим работанын, иштөө режимин бүт баарын карап чыгып атабыз да. Перегрузга чыкпасын, трансформатордо перегрузга чыкпасын деп. Ну, абоненттер тууралуу Данияр мырза, карыздарын төлөбөгөн абоненттер, карызы көп абоненттер боюнча кандай чаралар көрүлүп атат? Бүгүнкү күндө биздин Ош шаарынын эли канча миллион акча сиздерге карыз? Бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча бизде 207 миллион 425 миң жалпы карыз бар. Bunun içinen kalktı 10 milyon 998 bin. Anan büdjetlik mekemeleri var 20 milyon. Anan pramышленный iş kanalı misal üçün 156 milyon. Бұл деген эми көбүнчө мынал Ош жылуу ишканасы мынал теплокоммунэнергияга. Бул эми баягы бюджет тартышка байланыштуу ошого кечигип атат. Анан бюджет мекеме уюмдар бүгүнкү күндө өзүңүздөр мына пандемияга байланыштуу убактысында төлөй албай атышат. Анан жергиликтүү бюджеттен бизде мисалы үчүн эң эле көп ушул мынал биздин Ош шаардык свети бүгүнкү күндө 4 миллиондон ашык карыз турат. Анан мынал троллейбусный парк деген булар дагы ошол пандемия караштуу бюджеттен акча тартыш болуп, булардыкы ошо 3,5-4 миллионго чыгып калды. Анан калктын карызы боюнча бүгүн негизинен калк арасында мурдагыдай төлөө коюу деген жок. Элге рахмат, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө төлөп атышат. Кечээ гана март айында баягы пандемия чыкканына байланыштуу биз 3 ай кыдыра албай калдык. Убагында электр септештерин көрсөтүүсүн ала албай калдык. Ошондо гана 3 айга өкмөт тарабынан электр энергия өчүрүлбөйт дегенде өчүрүлбөй ошол күндөгү карыздар көбөйүп кеткенде, бирок ошол күндөгү карыздар бүгүнкү күнгө келип уже төлөп 2-3 миллион калды. Анан беркиндей төлөбөгөн абоненттер бүгүнкү күндө мурдагыдай бизде азыр абоненттер баары эле бирдей. Колунда бар, колунда жок эмес. Өчүрүү баарына бирдей жүрөт. Бирөөнүн 100 миң карызы бар экен, силер өчүрбөй коесуңар, анан бирөөнүн 100 сом карызы болсо өчүрөсүңөр деген ал туура эмес. Азыр мамлекеттик кызматта иштеген мынандай ошондой колунда бар бай адамдар баарын эле өчүрөбүз, тегиз эле өчүрөбүз. Анан бүгүнкү күндө андай абоненттер менен биз бир жолу, 2 жолу өчүргөндөн кийин только ошо сот аркылуу сотко беребиз. Соттун чечимине карап иш кылабыз. Бирок азыр өзүңүз айтып кеттиңиз да, 100 миң карызы барлар өчпөйт, 100 сом карызы барлар өчүп калат дечи. Бул бирок элдин ичинде айтылып аткан көйгөй болуп атат да. Ал тур эле айтылып аткан сөз, ошону бизге деле барат абоненттер, ушундай кылып атасыңар депчи. Анан эми айтпайм, андай 100 миң бар абоненттер мисалы үчүн өчүрөбүз биз. Аны өчүрбөй мындай мурдагыдай корко турган эмес жок азыр. Өчүрөбүз, сотко беребиз, сотко берилгенден кийин сот карап атканына байланыштуу убактылуу биз өчүрбөйт экенбиз. Бай сот тергөө болупчу. Анын 1 ай 2 айдын ичинде чечим чыгарып берет. Бүгүнкү күндө мисалы эгер сиз мына эфирден пайдаланып бир айтып калайын десеңиз, ошол элге журтка көрүнгөн, башы көрүнгөн бир адамдардан, абоненттерден канчасы менен соттошуп атасыздар? Алардын иштери кандай болуп жылды, же болбосо сиздер жака тарапка чечилген канча абонент болду, алар кимдер эле дегендей суроо болуп атат да. Эми элге көрүнгөн аттуу баштуу керектөөчүлөр азыр жакшы эле төлөйт. Бул деген карызы барлар азыр ушул действительно жагып төлөй албаган абоненттер бар да, эми турмуш шартына байланыштуучу. Айына 500 сом жакса 200 сом төлөйт. Аны биз өчүрүшкө вынужден болобуз. Анан бирок алардын шартын түшүнүп өчүрө албайбыз ошолорду. Керектүү өчүрө албай, барсаң эми турмуш шартына карап өчүрө албайсың да. Андай нерселер ошол бул эскиден 2005 ошондон бери келаткан карыздар да. Алар сот аркылуу ана чечебиз. Анан бул электр энергия бул мамлекеттин товар болгондон кийин бизге дагы 1 айда алган электр энергиянын акчасын чогултуш керекпиз да. Ал жерде көрсөтмө берилген.
Ал жерде суммасы көрсөтүлгөн эмес. Электр энергия пайдалануу эрежесиндечи 100 сомго өчсүн, 500 сомго өчсүн депчи. Ал жерде 5 сом болсо дагы убактысы 5 күн ичинде төлөбөсө өчүрүп кое беребиз. Бирок биз бүгүнкү күндө средний потребление алып абоненттердин канча жагып ататындай кылып туруп ошо 100 сомго чектеп ошондон ары өчүрөбүз. Өзү эреже боюнча биз өчүрүшкө эмебиз. Канча ошол абонент менен быйылкы жылды эле алайлы, быйылкы жылы канча абонент менен соттошуп аларды уттуңуздар да? Канчасын өндүрдүңүздөр, канча миллион акча өндүрдүңүздөр? Быйылкы жылы азыр соттун чечими жалпы 2 миллионго чыккан. Ал деген бир 130-дун тегерегинде абонент. Ошонун бир жарым биздин тарапка чечилген. Алдындагы чечилгенден кийин бөлүп мына график кылып беребиз. Соттор анан чечим чыгат. Анан ай сайын бөлүп төлөгөнгөчө шарт түзүлөт да. Ошондо соттошууга барганга чейин кандай бир талаптарды аткарбаган бир эме болуп атат? Соттошууга барганга чейин кандай абоненттерди сиздер сотко бересиздер? Мисалы канча сомдон ашып кетсе же болбосо канча ай төлөбөй койсо, ушул жагын тагыраак түшүндүрүп берип коелу. Сотко биз эми баягы исковый давность бар да. 3 жылдан бери кыймылдабай ошолорду берип атабыз. Мисалы үчүнчү. Ал барсаң ал жок, бирок карызы бар. Турат. Анан өзү айтпайм мен, азыр элге рахмат. Мисалы үчүн текущий ай сайын төлөйт. 2 ай болсо 2 айдан бир төлөйт. Анан азыр кээ биркилер үйлөрүн квартирага коруп коюп, анан кетип калышат. Анан кээ биркилер квартирантар төлөбөй коет, чип элет. Ошол жерде бизди кыйнайт. Анан убагында азыр эми бул азыркы заманга жараша электр энергияны бир жакка айтканда предоплата алып койсо кетсе болот. Себеби төлөп койсо азыр бүт баардыгы оплата электронный. Өзүңүз жакшы билесиз, веб-кассалардан, терминалдан төлөп койсо биздин базага момент түшөт. Онлайн оплата түшөт. Ошол төлөп койгон акчасы өзүнүн шотунда тура берет. Чоң рахмат. Рыскул мырза, мурда мамлекетте Кыргыз Энерго деген бир гана ушул ишкана болгондо, бул электр тармактарынын баардыгына ошол жооп берүүчү болупчу. Бүгүнкү күндө бакы Ош Электро, Север Электро, дагы Восток Электро деп эле бөлүнүп кетпеди, ушундай болупчу. Ушулар багыдай ортодо бир конкуренция жаралгандай болуп, абоненттик бакы тарифтердин көтөрүлгөндүгүнө бир себепчи болуп калбай атабы? Мындай ортодо бир гана ишкана, мамлекеттик ишкана болуп, ошонун көзөмөлүндө, ошонун кол астында гана бакы тарифтер чечилип, ошонун кол астында гана бакыдай элдерге кызмат көрсөтүүлөр болсо, балким мындай болбой беле деген суроолор бар да. Сиз эми ушул энергетик адам катары эми бул 2001 Кыргыз Энерго болуп иштеп тургандан кийин Ош ПЭС, Ош шаарында, Ош областында, Баткен областында тейлекткен Ош ПЭС тейлейт эле. Ал эми 2000 реорганизация компания болуп атканда ошондой өкмөттүн деңгээлинде бул маселелер көтөрүлгөн. Ошол өкмөт деңгээлинде көтөрүлгөндөн кийин компанияларды станцияга генерирующий эме ишкана, передающий ишкана и продажа ишканалар 3кө бөлүп койгон. Ошол станциялар болсо вырабатывающий кирет. Эми ал жогорку чыгымдагы ишкана бул ПВС НЭСК деген кыргыз улуттук эмес. Ал передающий. Ал эми калганын распет компаниялар бөлүп койгон. Ошол эле Ош Электро, Жалал-Абад Электро, Восток Электро, Север Электро деп. Эми ал тарифтерди жогоруда айтып кетти Данияр мырза. Ошондо эми станцияга НЭСК распет компания тарифтин бөлүп берген. Ал эми возможно бардыр эми ал эми өкмөттүн деңгээлиндеги чечиле турган маселелер да. Жок, сиз энергетик катары бир мындай айта албайсыз, мен бул тармакта мынанча жылдан бери иштеп жүргөн адам катары дегенде бир эксперттик көз караш барбы, жокпу? Бар эми буну эми биз ойлоп атабыз, именно кредиттин основандагы бир банктын условияларды болгондо компанияларды распет компания өзүнчө генерирующий станция менен ишкананын өзүнчө деңгээлинде бөлүш керек деген маселе болуш керек деп ойлойм. Мисалы бир эле ишкана ошол Кыргызстандын азыркы улуттук электр тармактары ишканасы эле
жеткизип берүүнү дагы сатууну мейли сатууну баягы акчаларды топтоону бир ишкана алсын, бирок жеткизүүнү ошол бир эле ишкана көзөмөлгө алса болбой эле дегендей суроо болуп атат да. Не ортодо неге мындай бөлүүгө биз мажбур болдук, муктаж болуп атабыз? Ошондо өкмөттүн деңгээлде чечиле турган ошондой бир контракт система же договор оговоренность болгондур. Ошон үчүн ошо компанияларды ошондой үчкө бөлүп иштеткени. Возможно, ошондой болгондур. Себеп ошол мен ойлойм баардыгын. Это все система, энергосистеманы поддержка кылыш үчүн, эме кылыш үчүн ошол деңгээлге алып барды. Кредиттин основасына бөлүнгөн нерсе эстендип. Ош шаарындагы 224 кварталдан бизге суроо келген. Ошол жака али күнчө ушул электр магымчалары орнотулуп, электр энергиясы тартылып жеткизилет. Бирок бул жакта биз аябай кыйналып атабыз дегендейчи. Ошол жерде жашоочулардан себеби эмне болуп атат? Бул нерсе 224 квартал, 223 квартал, 222 квартал деп жогоруда айткандай тура эле. 222 кварталдын электр энергиясы 2011 жылы элдер ошол жерге көчүп барган. 2021 менен 2023 квартал ошол деңгээлде 2011 жылы абачуласын куруп, трансформаторлор куруп бергенбиз. Ал эми айылдар чоңоюп кетти. Аны сиз айткан 224 квартал алда чоң массив. Ал жакта электр энергияны куруш үчүн көп эле каражат кетет. Аны ал чечиш үчүн биз деле 2021 жылга планга киргизип сунуштап атабыз. Ар бир кварталда шаардагы жаңы кварталдар дагы бар. Аны биз Ош шаар мэриясынын кызматкерлери менен биргеликте вице-мэр менен бирге айланып, барын көрүп келип, эсеп чыгардык. Ошол эле азыркы учурдагы канча трансформатор неме керектүү болот, канча абачуласын куруш керек. Ошонун бүт баарын расчетун чыгарып, мэрияга да сунушубуз бергенбиз. Аны ошондой эле мэрияга ошол эле Гор кеңештин депутаттарына, комитетте деле суроо ошол вопростор көтөрүлгөн. Ошол вопросторду биз сунуштап атабыз. Жаңы коңуштарды ошо мэриянын неме Гор кеңештин депутаттары деле бюджетте карап берсе. Ошол эле бул курууч ишкана болгону ал эми жаңы коңуштар шаарда көп. Эделбейс бар, 224 квартал, Жапалак аймактык кеңешинде бар. Ошого биз өзүбүз сунушубузду бердик. Мэриянын жергиликтүү бюджеттен ошону карап берсе, жабдыктарды алып берсе, отдел капстроительства аркылуу бүт баарын курдуруп, оңдоп берсек, анан биздин баланска алсак деген кийинки тейлегенге деп. Бүгүн биз кычыраган кышта жарыксыз калабызбы дегендей теманы алканда кеп атабыз. Буга байланыштуу биз студиябызга конокторду чакырганбыз. Аларды мен дагы бир жаңыдан кошулган телекөрүүчүлөргө тааныштырып өтөйүн. Райондук электр тармактары ишканасынын башчысы Рыскул Капаров мырза, ошондой эле Ош шаардык электр энергиясын сатуу мекемесинин башчысы Данияр Кадырбердиев мырзалар бүгүн бизде конокто жана сиздердин биздин суроолорго жооп берип жаткан чагы. Жана Рыскул мырза айттыңыз да, ошол 224 квартал, андан башка дагы ошол жактагы жайгашып жаңыдан отурукташып аткан конуштарда ошол жергиликтүү бюджеттен акча каражатын карап берсе, анан кийин биз баланска алып алып, ошол жакты кийин багыдай тейлесек дегендей бир сөз айттыңыз да. Бирок негизги электр энергиясын сатуу бул жана өзүңүздөр айткандай бул бир товар да. Муну сатуу жана аны акча кылуу бул сиздерге көбүрөөк мындай кызыктар боло турган нерсе эмес беле? Мисалы мэрия Ош электр кылсын, Ош электр болсо жергиликтүү бюджет карап берсин дегенде өзү бул жаңы конуштарга, жаңы аймактарга электр энергиясын жеткизүү бул кимдин жоопкерчилигиндеги иш? Жергиликтүү бул сурообуз туура эле ал. Биз деле раз өзүнчө мен жеке компания болгондо биз деле кызыктар болуш керекпиз. Электр энергия канча көп сатсак, ал эмеси пайда ошончо. Пайдасы ошончо дегендей,
Ал эми биздин өзүбүздүн Ош электранын бюджетине бул Ош областынын, Баткен областынын Ош шаарынын тейлегени байланыштуу жаңы коңуштарда баардыгын жалпыга айтып кетсек көп. Ал эми иштеп аткан жалпылыктарды тейлөө маселеси да каралат да. Жаңы коңуштарды кургунча наркы тейлөө маселеси да калып кетет деген маселе бар. Ал эми жергиликтүү бийликтен деген маселени чекти берип атканда бүт коммуникацияларды, суу, жол, свет, ошол эле газ дегендей бүт жергиликтүү бийликтин эмесинен бюджетинде каралыш керек деген маселе болуп атат. Ал эми ошол жерде куручу ишкана эмес, ал Ош ПЭС малды илгери Мехколона, сельхозэнерго бар эле. Ошол кездерде ошолор куруп, ошо айылдарды өнүктүрүп, электроэнергиясын бүт баарын эме кылгандан кийин ошо биздин ишкана баланстан өткөзүп берүүчү. Ошолорду анан ошол сеттерди азыркы учурда тейлеп жатабыз. Анан ошол жерде бир өзүңүздөрчө бир эсептеп, сметасын чыгарып бир көрдүңүздөрбү? Канча акча каражат кетет экен, канча электр чубалгыларын орнотот экенсиздер, канча ошол трансформатор орнотот экенсиздер? Ушундай бир анализ болдубу аймакта, бир кызыгуу болдубу? Ооба, ар бир ушундай жаңы чектерди баягы кварталдардагы бүт баарын чыгып анализдеп мэрияга болжолду. Эми биз проектный организация эмеспиз, канча, как энергетик катары канча немесин карап туруп эсептеп болжолдуу түрүндө бүт баарын сметасын карап бергенбиз. Мисалы 224 кварталда айтып атабыз. Ошол жерге 3 дана трансформатор коюлуш керек азыркы күнгө. Ошондой эле аба чубалгыбызды 10 киловаттык аба чубалгысын куруп баш керек. Где-то 800 метр, 1 километрге жакын. Адан ошол эле 3 трансформатор койгондон кийин ошонун 0,4 аба чубалгыларын элге жеткизип бериш үчүн 4 километрдей аба чубалгысын куруш керек. Где-то ошонун бүт бар суммасы ошонун где-то 3 миллион тегереги. Ошол сомдун тегерегинде. 3 миллион сомдун тегерегинде примерно эсептеп бергенбиз. Эми башка электрификацияга жетпеген жерлер да бар. Анын бүт баарын ошону первый необходимость ошо бир азыркы учурдагы аймактарды, ошо айылдарды, ошо жерлерди эсептеп мэрияга анан кийин ошол эле комитет, гор кеңештик комитетинде каралганда ошондо сунуш бергенбиз. Ал жерде сунуш бергениңиздерден кийин алардын жообу кандайча болду? Эми ал жообун каралып атат, ал комитетте каралды. Балким ошол эле биздин Ош шаарынын депутаттары биргеликте карап чечим чыгарып берсе деп ойлоп атабыз. Бирок азырынча сиздерде мындай эми азыр сунуш болуп ошо талкуу жүргүлүүдө комитетте. Ошол жерде бүт баарын көйгөй маселелерди, эмес, электроэнергиянын баардык ар жылы эле көтөрүлүп аткан маселелерди боюнча деле ошону койдук да, талабын эмес, сунуштарыбызды бердик. Чоң рахмат. Данияр мырза, буга чейин бир электроэнергиясын жоготуу, уурдатуу деген бир маселелер бар эле да. Анан кийин бир 2-3 жыл башта бардык ушул эсептегичтерди автоматтык бир түргө айландырбадыкпы? Акылдуу эсептегичтергечи. Ушунда бир өзгөрүүлөр байкалдыбы? Мисалы ошо электроэнергиясын жоготуу, уурдатуу, анан кийин бир мындай акчанын көбүрөөк түшүүсүнө бир ушул себепчи болдубу? Эми бул акылдуу электр эсептегич боюнча бул эффект өзү негизи көбүрөөк койсо берилет. Бирок бүгүнкү күндө бизде айттым го 106 000 абонент болсо, керектөөчү болсо, аз да бизде быйыл жалпы 3170 гана акылдуу эсептегич коюлган. Ал деген бул калкка биз негизинен баягы 3 фазасы бар абоненттерге 1884 керектөөчү 3 фазага койгонбуз. Анан мекеме уюмда жалпы частный сектор, коммерческий кафе ишканалар бар, аларга 894 койгонбуз. Анан бул өтө эле аз да. Биздин 1% түзбөй калат да. Быйылкы жылга холдинг тарабынан пландар бар эле. Аскөй электр эсептегичтерди көбөйтүү, 20 000ден чейин жеткизүү депчи. Анан ал нерсе эми бир себептер менен мындай оор чыкканда байланыштуу болбой калды. Бирок акылдуу эсептегичте
эффект берет. Себеби бул класс точность деп коет. Мурдагы союздун индукционный деп коебуз да, биз баягы кара шөштү индукционный шөш деп коебуз. Эми азыр заманга жараша эми баардык нерселер өнүгүп атпайбы? Бул дагы өнүккөнүнө байланыштуу, бул абонентке тоскоолдук биз барып эшигин каккылап столбадан өчүрбөйбүз. Убактысы келет, шотту беребиз, жетпей төлөбөсө биз өзүнүн ишканадан отуруп өчүрөбүз. Алар кайра төлөгөндө жандырып коебуз. Биз айтпайм, атайын асуу отдел бар. Шотту бергенден кийин бүгүн канча акылдуу эсептегич өчкөн болсо, оплата төлөсө онлайн счет, биз кечке могу карап туруп канчасы төлөдү. Подключение кылабыз. Автоматически жумушта отуруп подключение. Бирок айрым учурларда байкап калабыз да, мисалы ошол эле баягы көп кабат үйлөрдүн подъезддериндеги коюлган электр эсептегичтерди астынан кыркып койгондорунчу. Азыр эми кандай учурларда же жалпы бардык жайларга коюла элек кандай? Жок, азыр эми ол жалпы коюла элек да. Азыр шаарда бүгүнкү күндө биз 85% электр эсептегичтерди чыгарып атабыз да. Ошол убакта чыгарганда эсептегичтердин көбү эскилиги жеткен. Азыр эми биз ошо плановый замена деп коебуз. Анан көп кабаттуу үйлөрдө баягы илгертен бери турат да эми, ар бир этаждарча. Этажда туруп счетчиктер баары бир жерде турбайт, ар подъезд ар этажда турат. Эми ону биз атайын бизнес план кылабыз жылдын этегинде. 2020 жыл план кылсак, 2021 жылы мынанча көп кабаттуу үйдү биз толук ошол подъезддеги кабелдерин жаңылап бир жерге коебуз, вынос кылабыз. Счетчиктердин сурогу жеткилик болсо жаңылап ону коебуз бир жерге. Анын ключун биздин сотрудник болот, контролер показаниясын айтканда. Анан домкомго беребиз. Эми аварийный ситуациядачы. Домкомдорго беребиз. Азыркы күндө канча шаардын канча пайызына мына ушундай орноттуңуздар, мисалычы канчасын ушундай системага өткөзүп алдыңыздар, онлайн системада өчүрүп жандырганга? Онлайнбы? Ал акылдуу эсептегич да. Акылдуу эсептегич. Жок, мисалы азыр менин мисалы жашаган аймакта өчүрүп коеласыздар ошентип? Жок. Өчүрүп койбайсыздар. Онлайн өчүрүү бул толук акылдуу эсептегичтерде. Акылдуу эсептегич. Берки подъездеги мол атайын бар. Акылдуу эсептегичтер канча пайыз менен камсыздалды шаар? 1%. Өтө аз экен да. Өтө аз. Бул системага өтүш үчүн не тоскоолдук, кандай бир жолдор бар? Бул системага өтүш үчүн бул эми атайын план бекитилип атат. Бул эми улуттук энергия холдинг тарабынан бул 4 компания барго, ошолор менен бирге эле контракт түзүп, тендер объявить этип, кайсы ишкана утуп алса ошолор менен түзүлөт да. Ошол тараптан биздин ош электрого эсептегич канчага болуш керек ошону бекитип, ошол тендер өтсө эле бөлүнөт. Анан ошонун негизинде бизге бөлүп берет. Ош электрого келген эсептегичтерде азыр 13 рес бар да, ош баткен тейлеген. 12 рес, анан бир шаар бар биздин энергосбыт. Ошолорго бөлүп берет абонентсандачы. Анан биз деле айтабыз эми шаарга ушу акылдуу электричество көбөйтсө жакшы болот эле депчи. Бул абонентке деле жакшы. Анан основной биз 3 фазалар койгонбуз да, отопление сарбагачы. Буну ким ишке ашырыш керек? Буну эми Ош электро тарабынан атайын жылда биз кийинки жылга кыла турган бизнес план түзүлөт. Ошо бизнес планга киргизиш керек. Аны биздин совет директоров утуп этиш керек. Ошонун негизинде ишке ашат. Бул эми Ош электро тарабынан. Рахмат. Маселен мына ушул Ош ПВС бүгүнкү күндөгү Ош электро ушул жактардан бир электр энергиясын сатып алып, мисалы жеке ишкерлер кайсыдыр бир чоң бир заводдорго, кайсыдыр бир чоң бир ишканаларга ошолор биз жеткизип беребиз. Бизге мынанча тарифтен акча төлөп бересиң, биз ошол электр энергиясын жеткизип бергенибизге мынанча ортодо бир акча каражатын алабыз дегендей бир азыр жеке компаниялар дагы иштеп атат да, турабы? Мына ошол нерселерди биз электр энергиясы же болсо өзүңүздөр ушундай иштерди кылсаңыздар болбой эле? Айтайын дегеним, жеке компанияларга бир ушундай баягы алдыбыздагы ашты жедирбей ошону өзүбүз эле мындай аткарып ошол түшкөн акчаны өзүбүз алсак болбой эле дегендей болуп атат. Бүт баары эле туура эле айтасың. Эми бүт баары Ош электронун бюджетине такалат.
акчасы бюджетине такалат. Ал эми жеке менчик алып бир линияны сатып алып, анын тарифин чечип алып, анан кийин иштеткендер да бар. Ош шаарында, Борбордо дегендей. Ал эми шаарда мындай жеке ишкананын эки эле ишкананы мен билебиз. Өзүбүз куруп неме болгондо кайра эле ошол эле жогору айткандай бюджет тартыштуу болгондой ошол эле куруу маселеси дагы неме болуп кыйналып. Рахмат. Бюджет маселесине келип калдык да. Жылына электр энергиясын сатууда канча суммада акча мамлекетке түшүдө? Же болбосо сиздер канча сомдук энергия алып, канча сомдук андан киреше таап атасыздар? Шуга келсек. Мисалы акчабыз жок деп атпайсыздарбы? Мисалы ошол алып сатып аткан акчалар каяка жумшалып атат, ошону билиш керек болуп атат да. Бул эми бир жылына эми азыркы жыл эмес, азыр эми мен айтканда биз эми былтыркы жылды айтайын. Былтыркы жыл. Азыр эми мына 10 айдыкын карасак, мисалы үчүн 10 айдык да. Эми мен жалпы 700 миллион киловатт саат алды да шаарчы. Акчасы канча болот? Акчасы 846 миллион сомчу. 46 миллион сом алдыңыздар сиздер. Ошончо электр энергияны биз саттык бүгүнкү күндөчү. Анын ошончо эми 10 айдыкка. Анан эми бул айткан биз айтпайбызбы, баягы ошол электрический станция 36 тыйын, националдык электр станция 21 тыйын депчи. Бул ошолорго төлөнөт. Ооба. Ошолорго төлөнөт. Андан сырткары соцфонд, налог баардыгы төлөнөт. Андан сырткары ушу эми бул ачык ком болгондон кийин бул ошол электр тарабынан ушул атайын бизнес план берилип, материал алып атпайбызбы? Жылына мисалы үчүн канча деген трансформатор алынып атат, канча деген столб алынып атат, канча деген электр эсептегичтерди алып жаңылап атабыз. Бүт ошолорго жумшалат да. Ошонун негизинде ошол айлыкка жумшалат. Ошондой эле бөлүнөт бул анан. Бул ошол электр тарабынан бөлүнөт да. Сиздер 846 миллион сомдук электр энергиясын саттык деп атасыздар да. Ошондо сиздер канча сомду ошол баягы айтып аткан ишканаларга бөлүп бердиңиздер да? Канча миллион сом акча бул жерде ошол баягы оңдоп түзөөлөргө, жаңылоолорго калып атат? Ал боюнча бизде азыр менде так маалымат жок. Себеби биз Ош шаардык электр энергия сатуу мекемеси Ош электронун карамагында болобуз. Ошон үчүн биздин иш электр энергия сатылган электр энергия акчасын чогултабыз. Чогултуп беребиз. Анан бюджеттик ал бөлүштүрүү тарабын мисалы үчүн Ош электр тарабынан бөлүнөт да. Айтайын дегеним, бүгүнкү күндө мисалы бүтүндөй мамлекеттин, эл журттун көйгөйүнө айланган мына Кытайдын карызы, ошол жактан алынган акчанын көпчүлүк бөлүгү мына ушул электр энергия тармагына бурулган да. Бул ошол Бишкек ЖЭП ишканасын модернизациялоого, андан сырткары Датка Кемин сыяктуу подстанциялардын курулуусуначы. Анан биз ошол жактан акчаларды карыз чет мамлекеттен алып, элдин же болбосо мамлекеттин тагдырын бир мындай таразага салып аткандан кийин биз анын баягы пайдасын көрүш үчүн кылабыз да. Пайдасын көрүш үчүн кылабыз. Бизде азыр сиздер айтасыздар, акча жок, мына ушундай кура албайбыз, биз өзүбүз ошол жерге электр энергиясын апарып сата албайбыз, ага биздин каражат бюджет тарабыбыз жол бербейт дегендейчи. Бирок бизге мамлекетке сырттан бир акчалар келип, мына ушул нерселерди бир алдыга жылдырууга болуп аткандан кийин, биз ал моюнга карыз болуп илинип аткандан кийин, ушул нерсени эмнеге мындай иш жүзүнө ашырып, сиздер өзүңүздөрдөн сырткары да мамлекеттин бюджетине чоң бир салымдар кошо тургандай тармак айландыра албай атабыз деген суроо болуп атат да. Ошо өзү жооп бергенде ошо акча болсо биз өкмөт деле компанияларды бүт бар курганга мисалы ошондой неме кылып атат. Биз куруп атабыз. Мисалы Ош шаары боюнча капиталдык курулуш боюнча мисалы 15 быйылкы 15 дана трансформатор жаңы курдук. Ошо өзүбүздүн эсебибизден 8 дана трансформатор бар кубаттуулугу жетпеген алмаштырдык. Ошондой эле
25 километрдей аба чубалга 10 киловатт, 6 киловатт, 0,4 киловатт аба чубалгасын курдук. 6 километрдей кабелдерди алмаштырдык. Бүт баары ошо эле турган бюджеттен. Ошо коюлган маселесинен. Неме аткарып атабыз да. Балким тарифтерди көтөрүүгө бир мындай туура келип аткандыр. Ушуну мен түшүнбөй атам да. Неге ушул бир чоң бир биздин суу бир табияттан бир берилип аткан бир товарыбызды жакшы иштетип, жакшы сатып, бир мындай эме кыла албай атабыз, мамлекетке бир пайда кыла албай атабыз деген нерсе болуп атат. Элди гана камсыздап, эл дагы бирок мына күндө, бүгүнкү күндө ушул тарифтерге көпчүлүгү караманча каршы дегендейчи. Маселе каеринде турат, мисалычы ошо сиз мындай энергетик адам катары? Эми негизинен ал боюнча эми өзү биз деле ушул элге шарт түзүп берсек, биздин деле компаниялар ушул жакшы ийгиликтерге жетишип, ушул мамлекетке салымыбызды кошкубуз келет да. Анан эми сиз айткан баягы грант эмелерден бул деле ушул энергетика системасын өнүктүрүү жагына бир жакшы ой менен алынат да эми. Ооба. Алынат. Анан эми ал боюнча, иштетүү боюнча, бөлүнүү боюнча бүгүнкү күндө тарифти өзүңүз айттыңыз 77-ден депчи. Эми ол биз деле бул тариф боюнча элдин талабы болуп атат, баягы чектөөлөрдү алып коюу боюнча 700 киловаттка чейин эмне андай, анан эмне мындай депчи. Анан эми бул ушу эл тарабынан элдин талабы, ал элге туура болсо керек. Бирок бул тарифти биз тарабынан чечилбей турган нерсе. Бул атайын баягы өкмөткө караштуу отун энергия комплекс жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик бар да. Сиздерге түшүндүрмө берет да, бирок мына ушул себептен ушундай кадамдарга барышыбыз керек дегендейчи. Туурабы? Ооба, эми ошол бунун баардыгы азыр реконструкция, баягы датка кемиң урулду деп, башка мисалы үчүн камбарата деп атпайбы кестер. Ошолордун баардыгын иштетүү, анан бул эми көптөн бери эски деле жетти да. Модернизация мисалы кылыш керек реконструкция. Шаарда деле Рус мырза билет өзү, көпчүлүк эскилиги жетти. Анан ошолордун баардыгын кылыш үчүн да акча талап кылат экен да. Анан тариф боюнча биз айта албайбыз, эми көтөрүштү, көтөрбөштү, атайын эми өкмөт тарабынан бекитип жогорку тарапта чечилсе керек. Бирдиктүү тариф коюп койсо кандай болот эле сиздин оюңузча? Абоненттерден эң көп сөгүш уккан сиздер болсоңуздар керек, өзүчү. Барган сайын ошол контролеріңіз барганда сөз түрү бир сөз айтат агачы. Ооба, бизге деле эми ушул 700 киловатт, кээ биркилер 10 киловатт ашып кетсе эми спорный болот да. Ооба. Анан бизге деле кыйын, өзү бирдиктүү тариф эми ортодон эсептеп чыгып койсо негизи туура болсо керек элгече. Калышынча жак мынанчадан төлөбүз. Ар бир киловаттына деп. Ооба, мындай эми чектөө коюп андай кылбай, анан бирдиктүү тариф ол эми элди дагы, анан ошол ишкананы дагы ойлоп, сиз айткандай ишкана мамлекетке салым кошо турган болчу. Ошондой кылып эки тараптан ойлонуп турган бир тариф болсо, анан негизги 700 киловаттын негизги идеясы эмнеде? Рыскул мырза, сиз жооп берсеңиз. Негизги идеясы эмнеде бул 700 киловатт деп чектөөнүн? Балким бир бакдай өтө бакыда электр энергиясын көп пайдаланган чоң ишканалардан же ошол жактарга бир ошол жактардан көбүрөөк бак акчаны алайлы, карапайым калкты кыйнабай 700 киловаттка чейин жагышат экен алар. Бир 77 тыйындан эле берели дегендей бир баарын элдердин калктын алып аткан электр энергиясын средний эсептеп чыкканда чыккан болуш керек 700 киловатт. Средний потреблениеден карап 700 киловаттка токтолсо керек. Ошентип ойлойбуз. Ал эми кийинкиси 700 киловаттан жогоркусун башка тарифтен койгону ал уже расчеттор менен чыгарса керек, ошолор бүт баарын эле. Мына жерде эме деп турат. Бүгүнкү күндө. Так, азыр мен мына жерде бир суроо келди эле да, көрүүчүдөн таппай калдым.
Кырдаал оор, дүйнөдө экономикалык кризис дейт, акча табуу кыйын дейт, материалдык колдоого муктаж же болбосо ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар кантип атат дейт. Ал боюнча бизде андай жеңилдиктер жок. Бул жеңилдиктер ушул соцпомощь тарабынан өткөзүлүп берилген. Мага буквально 2 күн мурун бир адам керектеш келди да. Аны айтты, шартын түшүндүрдү. Ал жерде баягы пенсионерлерге пенсиясына кошкон, электр депчи. Пособие алгандарга пособие балдарга кошкон. Анан бюджеттик ишканалардын баарын айлана уже соцпомощьтарына кошулган да. Ал бизде мурда жеңилдик бар эле. Ал жеңилдик азыр бизде жок. Эмне себептен алып салган? Мисалы, пенсия пособияларына кошту деген менен пенсия пособияларын чындыгында алып карап көргөндө, алардын пенсия пособиялары бир чыпта бир кап унга да жетпей турган бир азыр акча алып атат да. Мен билгениме эстесем ошол 2010-жылы, 2010-жылы ушундай болгон да. Бир балага пособие алган балага 40 сомдон деп. Бир пенсионер пенсия алгандарга 200 сомдон депчи. За электроэнергия деп туруп, биздеги ага чейин льгота болгон бизде. Льготаларды толук ошо соцпомощь тарабынан өткөзүп берген да. Акчалай түрүнөчү. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакта соңуна келип жетип калыптыр. Мына ошого байланыштуу сиздерге бир эркин микрофон берейин. Аягында оюңуздарды жыйынтыктап, элге кайрылууңуздар болсо бир айтсаңыздар. Сизден баштайлы. Рахмат. Эми элге кайрылып, Ош шаарынын тургундарына каларым ден соолуктуу болсун, оорубасын. Ошондой эле Ош электр тармактарынан авария учурларына болуп калган учурларда, көйгөйлүү ушундай учурларда болуп калганда Ош электр тармактарынын атынан түшүнүп катары бары көрүп берсе, авария учурлар болбосун деп эле иштеп, алдыга чыгарабыз деп, элге электроэнергия жеткизүү маселесин деле бүт баарын кызматкерлерибиз ишти алып барып жатат. Ал эми элдерге каларыбыз ошо аман эсен кыштан аман эсен чыгып алайлы деп. Чоң рахмат. Данияр мырза. Биз тараптан дагы Ош шаардык электр сатуу мекемеси тарабынан биз эми элге бүгүнкү күндө бизди түшүнүп убагында төлөп берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан бул эми өчүрүүлөр боюнча анча-мынча бизге жалап болуп атат. Аны деле биз ушул өчүрүүгө барган бригада балдарды күнүгө айтып турабыз. Убактысы болбой калып, төлөбөй калган болсо, силер барып өчүрбөгүлө. Жарым саатпы, 1 саатпы убакыт төлөп коюн десе бергиле дейбиз. Биздин шарт баары өчүрүп калуу максат эмес. Бизге убагында төлөп койсо, анан ошол биздин эми кээ кызматкерлерден, ушу текшерүүчүлөрдөн андайдыр бир кемчиликтер кетсе, биз кечирим сурайбыз. Элден туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Биздин эшик ар дайым ачык, атайын баягы тейлөө, борбору деген ачылган. Кандай суроо болсо барсаңыздар кабыл алабыз. Анан бул электроэнергия бул мамлекет товар болгондон кийин шаарда өзүңүз билесиз, газ, свет, суу, электроэнергия деген бул биринчи очередте убактысында эле төлөп турса, анан бизге дагы жакшы болот, аларга барып өчүрүп коюп тоскоолдук кылбай. Ошон үчүн биз ошону суранат элек, урматтуу керектелүүчүлөрдөн убагында төлөп берип турсаңыздар. Анан кандай суроо биздин жетекчилерге суроо болсо, биздин атайын телефондорубуз мэриянын сайтында берилген. 24 саат өчүрбөйбүз. Өчүрбөө үчүн номерлерди бергенбиз. Кандай суроо талап болсо биз карап чечип берүүгө аракет кылабыз. Ооба. Мен сизге акыркыда бир суроону берип коеюн тактоо иретинде. Мисалы ошо светти өчүргөндөн кийин кайра аны барып улап бериш кызмат акысы бар 254 сом болсо керек, ошол акча каяка кетет деген дагы бул эми атайын мына Гартек тарабынан бекитилип берген тариф. Мен жана айтып өтпөдүмбү? Бул жерде электроэнергияны атайын эрежесинде көрсөтүлгөн, ал жерде суммасы көрсөтүлгөн эмес. Белгиленген мөөнөттө төлөбөсөң 5 сом болсо дагы биз өчүрүү акыбыз бар.
Бирок мен средний электр энергия колдонуулардын биз эми ошо эме кылып 100 сомдон алганбыз. 251 сом. Мына этаж үйлөр 395 опорага столбага чыкканда бул жер үйлөр жүрөт. Эми буну биз төлөгөндө биз эми ошол электро тарабына которулат, бүт эле услугага түшөт. Анан ошонун эсебинен ошол өчүрүп жандыруу деген атайын топ бар. Алардын айлыгын ошо чыгарып беребиз дени да. Ошону иштеп турат. Жогорку. Сизге акыркы суроом. Быйылкы жылы ошол Ош шаарынын аймагында электр энергиясында өчүрүүлөр болобойбу? Өчүрүүлөр болбойт, Кудай кылмаса. Авариялык гана кырдаал болбосо, авариялыктар, пландык өчүрүү болбойт. Планды иштери мындай болбойт. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин убакыт келип жетти. Бүгүн биз кычыраган кышта жарыксыз калбайбызбы деген суроонун алкагында жана ошондой эле Кыргызстандагы электр тармагынын айланасында кеп кылдык. Студиябызда райондук электр тармактары ишканасынын башчысы Рыскул Капаров, ошондой эле Ош шаардык электр энергиясынын сатуу мекемесинин башчысы Данияр Кадырбердиев мырзалар бүгүн бизде конокто болду. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ош биримден алыстабаңыздар, саламатта калыңыздар.